Кадыр түнгө, кадыр кечесине жетишкен Кудайга шүгүрлөр айтабыз. Жана үлгүсүн, осуятын калтырган сүйүктүү пайгамбарыбызга салам, салаваттарды айтабыз. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, оротоңуздар Кудайым кабыл кылсын. Кадыр түнгө жетишкен Кудайга да шүгүрлөрдү айтып, бүгүн кадыр түн жөнүндө сөз кылабыз. Биздин жана элден келген суроолорго жооп берүү үчүн дин аалымы, дин таануучу устазыбыз Арашан дагы Куран жаттоо борборунун мүдүрү Асылбек Ажы Таштемиров устаз келген. Ассалам алейкум устаз. Кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Түнүңүз кут болсун. Эл журт менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алланын райымы, берекеси жалпы мусулман элине, кыргыз элине болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, Алла ыраазы болсун. Ошол бүгүн эми кадыр түнгө жетип келдик. Кудайга шүгүр айтабыз. Ошол кадыр түн деген эмне, кадыр кече деген эмне бир ачып берсеңиз. Алла жараткан Алла Таалага чексиз мактоолорду, шүгүрлөрдү айтабыз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларды жолдойбуз. Албетте бул кадыр түн ислам дининде эң улуу, эң берекелүү жана эң бир ыйык түндөрдүн бири болуп эсептелинет да. Анткени ушул кадыр түндө Кудай Таалам ыйык Куранды түшүргөн. Ыйык Куранды түшүрүп, Аллах субханаху Куран айткан: "Инна анзална бисмиллахир-рахманир-рахим, инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Демек, лейлатил кадр, кадыр кечесинде ыйык Куран түшүрүлгөн да. Мына ушунун себебинен кадыр кечеси кадыр түн деп аталат. Эми кадыр түндүн кадыр деген маанисин эмне десек, бул кадыр араб тилинен түзмө түз которгондо кадыр барк же болбосо бир урмат деген маанини туюнтат. Мына ушул кадыр кечесинде Аллах субханаху ва таала жер бетине адам баласынын өмүрүндө эң бир тарыхый окуя бул эмне ыйык Кураныбызды түшүргөн да, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга. Жакшы устаз, Алла ыраазы болсун. Кудай Таала куттуу кылсын. Анан ошол сиздин жетектеген ошол окуу жай атына заты жарашып, Арашанда таза абада жайгашкан. Анан баягы башка окуу жайларда бүтүп баргандарда сиздерге барып туруп анан дагы оңдоп кетип турбайбы, тажиптер башкалар. Анан негизинен ошол баягы Куран адиси, ошол Куранды жаттап илим алып чыгышып атат. Ушуга да токтолсоңуз. Куран деп атабыз. Албетте баягы ыйык айда турабыз. Ыйык Рамазан айы бул Куран айы, өзүңүз айтып өткөндөй. Ошол ыйык Рамазан айында адам баласы көбүнесе мына орозо кармап, ошол Рамазан айында көптөгөн мечиттерде таравих намазы окулуп, таравихте ошол Куранды толук катмы Куран окулат. Ушул Рамазан айы демек бул Куран айы да. Эми сиздин сурооңузга кайта турган болсок, албетте бул Абдулла бин Аббас Куран жаттоо медресеси 2002-жылдан бери өз ишмердигин жүргүзүп келет. Мына ушул жылдар арасында көптөгөн Кыргызстан элине, Кыргызстаныбызда жакынкы кошуна мамлекеттерибизге дагы бизге студенттер келип окушат. Мына ошол жылдан тарта бүгүнкү күнгө чейин 450ден ашуун карыларды, хафиздерди чыгардык. Мына ошол хафиздер бүгүнкү күндө алды эң алгачкы бүтүрүүчүлөрүбүз ошол жогорку окуу жайларды бүтүрүп мамлекеттик кызматкерликте кызмат өтөп атышат, ар тармакта кызмат өтөп атышат. Эми биздин жеке баягы биздин максатыбыз окуучуларды же Куран жаттаган адамды Куран менен эле кала бербестен, балким ошол бир жогорку окуу жайларда окуп, кайсы бир тармактарда элге пайдасы тие турган бир кесиптин ээлери болсун деп каалайбыз. Жапсам ошол медреседе биз ошо 9-класстан кийин алабыз. 10-11-классты бизде чогуу окушат да. Ал жерден 3 жылдык окууну бүткөн соң бизден дипломду алышат. Ошол эле учурда 10-11-класстын окуп аттестатын алышат да, андан жогору карай жогорку окуу жайларга тапшырат. Өздөрү каалаган бир факультетти, кесипти тандап алышат. Ошондой эле биз ошол жыл окуу жылдары аралыгында биз Куранга көбүрөөк басым көрсөтөбүз, араб тилине, шарият предметтерине дагы окутабыз. Ушул биздин окуу жай Куран жаттоо борбору болгондуктан көбүнесе ушул Куранга басым көрсөтөбүз да. Өзүңүз айтып өткөндөй, тажвид илимдерин, Куран санжырасы, пайгамбар салламга байланган бул Куран санжырасы, ижаза деп коебуз. Бул дүйнөлүк ислам ааламында өтө бир бааланган
Анткени бул баягы чынжыр те Пайгамбар салламга байланат. Пайгамбар саллам Жибрил алейхиссалам Аллах субханаху таалага байланган бул чынжыр. Мына ошол ижазаны ким алган болсо, бул эң чоң бир илимдин чокусуна жетти деген маанини туюнтат. Башка илимдерде дагы бар ушундай бир санжара ижаза деген фик илиминде да бар, акыйда илиминде да бар, тафсир илиминде да бар. Бул көбүнесе ушул Куранда ушул ижаза өтө белгилүү да. Саз алар разы болсун. Биз кыргыз эли сиз менен сыймыктанабыз. Ошол Кыргызстанда болсо дүйнөлүк Куран жарыштарда барып калыс болуп жүрөбүз да. Ал жерге жөн адамдар барбайт. Ошол Кудай Таала билимибизге, илимибизге, мал жаныбызга берекесин берсин. Анан бүгүнкү темабыз ушул Кадыр түн болуп атпайбы? Устаз. Анан мен ойлоп атам, ушул Кадыр түндө бир Кадыр кечесинде ушул бир аят түшкөн. Бир ушул окуп, анан кийин буюрса эфирибизди уласак кандай дейсиз? Жакшы болот. Курандын күнү, түнү. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Мына ушул жогорку окулган аяттар демек Кадыр кечесинде түшкөн. Эми бул сүрөнүн демек Кадыр күнүнүн кечесинин өтө бир маанилүү экендиги мына ошол бир сүрө Куранда бир толук сүрө түшкөн да. Кадыр сүрөсү деп. Эми Аллах субханаху таала ушул сүрөдө эмне дейт? Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Демек ушул кечеде, ушул түндө биз Куран түшүрдүк. Лейлатул кадри хайрун мин 1000 шахр. Демек ушул Кадыр кечеси 1000 айдан артык дейт да. Лейлатул кадр хайрун мин 1000 шахр. Демек 1000 ай демек бул 83 жылдан ашуун болжол менен ушул ибадатка кетет да. Жеткен бар, жетпеген бар. Буга жеткен бар, жетпеген бар. Демек бир адамдын өмүрү ушул 83 жашка чыкты, чыкпады, Кудай билет аны. Демек ушул кечеде биз адам баласы, өзгөчө мусулман баласы ушул түндө көбүрөөк ибадат кылып, көбүрөөк Кудай Таалага дуа кылып, көбүрөөк зикир кылып, Кудай Тааладан кечирим сурап калышыбыз керек да. Анткени демек бир түндө 83 жыл. Демек бир түндө адам баласынын тагдыры, адам баласынын өмүрү, ажалы, адам баласынын ырыскысы жазылат да. Ушул кечеде демек Кудай Тааладан көбүрөөк суранып калышыбыз керек. Демек балким ошол Аллах субханаху таала өзүнүн мээрими, ырайымы менен биздин күнөөлөрүбүздү кечирген болсо, бир түндө демек биз бир чоң бир сыймакка, чоң бир жеңишке жете алабыз да. Демек чоң мүмкүнчүлүк, шанс. Чоң мүмкүнчүлүк, бир чоң шанс бул. Лейлатул кадри хайрун мин 1000 шахр. Танаzzalul malaikatu var ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Демек бул кечеде периштелер жер бетине түшөт дейт. Танаzzalul malaikatu var ruhu. Демек Жибрил алейхиссалам да түшөт. Периштелер түшөт. Би идни rabbihim min kulli amr. Демек Аллах субханаху тааланын, Кудай Тааланын өзүнүн уруксаты менен демек периштелер жер бетине түшөт. Ал түндө тынчтык жер бетинде, бейпилдик болот. Нур болот ал түндө. Саламун хия хатта матла'ил фажр. Кийинки аятта Аллах субханаху таала айтат: "Те таң атканга чейин бул түндө демек эмне тынчтык болот" дейт да. Саламун хия хатта матла'ил фажр. Демек таң атканга чейин ушул түндө тынчтык болот, бейпилдик болот экен. Устаз, ушул мынакей буюрса даярданып, 2 бет 3 бет кылып даярданып келдиңиз. Ушул Кадыр түндө кандай амалдар жасаш керек? Демек бул түндө өзгөчө бир мол бир ибадат кылыш керек деген бир атайын бир шарт же болбосо ибадат көрсөтүлгөн эмес. Негизинен ушул түндө адам баласы, өзгөчө мусулман бир туугандар, мусулман баласы бул түндө көбүрөөк Куран окуу, көбүрөөк зикир кылуу, көбүрөөк дуа кылуу, ушул түндө жакшылык кылуу, кайрымдуулук кылуу, ушул түндө демек баягы ата энени урматтоо, сыйлоо,
бир туугандар менен карым катнаш же болбосо ушул мусулмандардын арасындагы бир достукту, мээримдүүлүктү чыңдоо түнү да. Устаз анан ушул баягы азыр биздин элде эркектер көбүнчө мечиттерде тосот, алымдар менен, ошол сизге окшогон каракелер менен. Анан суроо келип атат, ушул баягы мечитте тосуп эле көз кашай уктап кетсе кандай болот депчи. Жок, ал кадыр кечесинде баягы бизде көбүрөөк ушу мечиттерге барып, үйдө отурсам балким уктап кетем же кайсы бир оокатка алаксып кетем деген шек санаалар болот. Ошондуктан көбүрөөк адамдар баягы дааратын жаңылап алып мечиттерге барып баян угушат. Демек мечитке барсам көбүрөөк ибадат кылып калам, көбүрөөк дуа кылып калам, көбүрөөк зикир кыламмы деген үмүт менен барышат да. Демек мечитке баргандан кийин баягы кээде жамаат менен окуп калат, кээде адамдар өз-өзүнчө окуп калышат ибадаттачы. Кайсы бир учурда баягы көзүңүз илешип кетип, арка берип окуп калса ал эч кандай кыжаат болбош керек, эч кандай күнөө дагы эмес. Балким ошол эгерде көзү илинип бир аз уктап кеткен болсо, кайрадан өзүн чыңалтуу үчүн сыртка чыгып, дааратын жаңылап, кайрадан келип ошол Кур'ан окуйбу, нафил намаздарын окуйбу, зикирлерин окуйбу, ошону уланта бериш керек да. Жакшы устаз, анан ушул кээ бир эми жылдан жылга бизде кадыр түнүндө керемет болуп атат го. Кадыр түнүндө ошол ифтар кылам дегендер, жанагындай ооз бекитип берем дегендер талаш, ушу баягы соо алып калайын депчи. Анан ошол күндөрү баягы алымдар менен, каракелер менен, устаздар менен жанагындай суроо жооп кылып, китеп белек кылышып, Кур'ан белек кылышып, ушундай иштер көп болуп атат. Ооба. Буга кандай? Албетте, бул мен жогоруда айтып өттүм, кадыр түн бул кадыр өтө чоң ыйык, баа жеткис түн деп айтпадыкпы? Ушул түндө адам баласы колдон келишинче канчалык келип бир кайрымдуулук, жакшылык кылууга аракет жасаш керек да. Мына өзүңүз айтып өттүңүз, ошол күндө бир ооз ачтырып, ооз бекиттирип бергендер болуп атат. Башка бир белектерди бири-бириге тартуулап атышат. Намазда хадисте бар. Бири-бириңерге белек тартуулагыла, ортоңордо махаббат пайда болот дейт да. Демек мына ошол жеке эле ошол түндө эмес, башка күндөрдө дагы бири-бирибизге белек тартуулашыбыз керек. Белек берген бол жакшы. Белек берген бол жакшы дейт. Ошо бири-бириңерди ортоңордо сүйүп ашат, махаббат ашат дейт. Демек биз ошол кадыр түндө өзгөчө, биз ошол күндө өзгөчө бир ибадат кылып, ошол бир чоң бир шансты, бир өзгөчө күндү колдон кетирип албашыбыз керек да. Орозо кармадык, ооз ачтык, Кур'ан окудук, зикир кылдык, башка бирөөлөргө бир колубуздан келсе жакшы сөздөрдү айтып, ошол күндүн бир улуулугун, ошол күндүн бир ыйыктыгын, ошол күндө жасалуучу дубаларды балким үйрөтөбүз. Балким кээ биркилер ушу намазын билбей жүргөндөр болушу мүмкүн. Ошол түндү тирилтүү үчүн ошондой бир сабактарды уюштурушубуз мүмкүн. Намаз тууралуу, ибадат тууралуу, жеке эле ушул ислам дининдеги 5 парздын маанилүүлүктөрүн айтып, адамдарды бир ибадатка чакырышыбыз мүмкүн. Ошол эле учурда адамдарды бир баягы жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу темалары тууралуу биз сөз кылышыбыз мүмкүн. Демек ошол күндө канчалык кандай болбосун, кайсы түрүндөгү ибадат болсун, кайсы түрүндөгү бир жакшылык ибадат сооптор жасамасок, демек Аллах субханала таала ошонун сообун арттырып берет. Демек ошол күндөгү жасалган ибадаттарды биз өзгөчө бир өзүбүзгө ыйык тутушубуз керек да. Сазалар болсун. Өткөндө ошол сиздин окуучаңызга бир зыярат кылып барганбыз. Анан ошол Нуртелек, Айбек деген каракей устаздарга ыраазычылык билдирейин деп атам да, мындай. Ошол башка окуучайларда да ушундай болсо деп ойлойм да. Ошол бир эле Курандан эмес, хадистен, акыйда, пайгамбардын өмүр баянынан, тарыхтан, тилден, адабияттан кылып акыл таймаш өткөзүп уюштуруптур да. Анан ажайып сонун да, баягы белектерди коюп, тайпа-тайпага бөлүп алып, анан баягы балдардын зээндери ачылат экен. Аны баягы мындай жанагындай үндөр менен, мисалы, өздөрү эле колдонуп аткан үндөрдү баягы эфирге чыгарып коюп, ким биринчи болуп сонун болот экен да. Ошого баягы эми Кыргызстанда 135тен ашык медресе бар экен, окуучайлар. Ушундай нерселерди уюштурса, баягы балдар ажайып мындай дагы көп нерсеге жетишет экен да. Анан ошол жерде сиздин окуучайыңызда ушу Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан келип окуган студенттер көп экен. Башка биздин
кошуна өлкөдөн келген. Демек мен ойлоп атам, ошол баягы азыр эми бүт чыккан маселенин баардыгы, ийгиликтердин баары интернетте чыгат да. Анан карап, сурап, ошо админдер жөнөтөт окшойт. Анан эң негизгиси таза абада жайгашкан турбай. Анан таза жерде таза илимдер жыгат дейт устаз. Анан буга да токтолуп берсеңиз. Биздин өзүбүздүн баягы окуу жылдык окуунун планы боюнча ар жума сайын ошол окуучуларды ар жуманын бир ишемби, жекшемби күндөрү окуучулардын баягы дүйнө таанымын кеңейтүү максатында ошондой бир спорттук, ошондой бир илимий жарыштарды уюштурабыз. Ички медресенин ички тартиби боюнча мына сиз айтып өттүңүз, ошол акыл таймаш. Ошол биздин устаздар ошол акыл таймашты бул 2-3 жылдан бери катарынан үзгүлтүксүз Сон болот экен, абдан. Үзгүлтүксүз улантып келишет. Ошол эле учурда биз ошол жеке эле медресе эмес, балким сыртта дагы акыл таймаш болсо, ошол биздин окуучуларыбыз бир агай чогулуп барып катышат. Баягы райондук деңгээлде, облустук деңгээлде, шаардык деңгээлде ушундай чакыруулар болсо биз барып катышабыз. Эми бул акыл таймашта биз бир эле баягы шариаттык же болбосо мусулманчылык тарабында эмес, ар тараптуу уюштурабыз да. Карталарды болсо илип коюптурсуздар. Кыргызстандын дүйнө география, тарых, ушул шариатка байланышкан, математика байланышкан, астрономияга байланышкан, баардык нерсеге байланышкан нерселерди баягы камтыган бир акыл таймашта. Окуучулардын ар бирин да тайпа-тайпага бөлүп алып туруп, ошол эң алгачкы баягы эң биринчи орунду алгандарга бир сыйлуу белек катары бул эмне үчүн бул окуучуларга баягы мотивация берүү да. Стимул, шык болсун. Стимул бериш үчүн, шык болуш үчүн. Анан ошол эле учурда баягы окуучулар өздөрүнүн убактарын текке кетирип албастан, баягы дем алыш күндөрү бирөө уктап же болбосо тиги арка берги басып эле убактысын текке кетире албаштыгы үчүн биз ошол акыл таймашты уюштурганбыз да. Бир жолу акыл таймаш болсо, экинчи ирет бул спорттук мелдештер да. Баягы курстарына жараша, же болбосо бөлмөлөр, жатакананын бөлмөлөрү аркылуу, же болбосо баягы группалар ушинтип ар бир эмеде бөлүп коебуз. Мына ошол сиз жогору айтып өттүңүз, баягы биздин жакынкы кошуна мамлекеттерден дагы студенттер бар. Эми биз Кыргызстаныбыз ар улуттуу мамлекет эмеспиз, ар түрдүү улуттан турган эмелер бар бизде, диаспоралар бар. Башка мамлекеттен, кошуна мамлекеттен келсе дагы ошолорду биз өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн салтыбызды үйрөткөнгө аракет жасайбыз да. Аны түзмө түз эле баягы сүйлөшкөндөн эмес, балким ошол акыл таймаш аркылуу, балким баягы кайсы дагы бир ошол спорттук мелдештер тууралуу аркылуу ошолорго мына тилибизди, салтыбызды, маданиятты үйрөтүп атабыз да. Кудайга шүгүр, мына дунган туугандар, кээ бирки баягы өзбек туугандар ушул кыргызча бир айдын 2 айдын жүзүндө кыргызча сүйлөп барышат да. Сонун экен, сүйлөшүп көрдүк. Ооба, сүйлөп көрүңүз. Кыргызча түшкөрүп атабыз дейт. Алла разы болсун. Анда ошол бүгүнкү кадыр кечеси, кадыр түнү деп атабыз. Кандай дагы эмнелер жасайбыз? Кадыр түндө биз ошол кадыр түн кайсы күндөр деген суроолор болот да көбүнө эсесизчи. Кадыр түнү ушул орозо айынын акыркы 10 күнүндө жашырылган да. Акыркы 10 күнүндө. Эми Кудай Таалам бул акыркы 10 күнүндө жашырып койгон так эмес. Алымдар айткан, эми кээ бирки алымдарыбыздын сөзүндө бул 27си деп да келет. Бирок так 27си эмес деген дагы алымдардын сөздөрү бар. Биз мусулмандар ошол акыркы 10 күндө так күндөрүнү кармангыла деген пайгамбар осуяты бар. Демек так күндөр кайсылар? 21, 23, 25, 27, 29. Демек акыркы 10 күндү эле бекем биз карманыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн баягы сүннөтүнөн жашоосун ала турган болсок, Пайгамбар саллаллаху акыркы 10 күнүндө мечитте этикаф кылчу да. Мечиттен чыкпай отурчу. Ошол 10 күндө балким ошол кадыр түнгө менин түнүм түш келип калат чыгар деп, Пайгамбар саллаллаху ошол акыркы 10 күндө бекем мечитте отуруп дуа кылчу, зикир кылчу, Куран окучу,
ибадатын ошол акыркы күндө катуураак кармачы да. Пайгамбардан кийинки сахабалар, табииндер, улуу алым, олий азаттар ушул күндөрү, акыркы 10 күндөрү бекем ибадатка бекем болчу да. Анан ошол Пайгамбардан да бир хадис бар. Я Расулаллах, ушул кадыр түнү менин күнүм, ушул түнүм менин ушул кадыр түнгө туш келип калсам, эмне деген дуаны айтсам жакшыраак болот деген суроо узатылган да. Пайгамбар ошону айткан. Эгерде сен ушул кадыр түнгө дал келип калсаң, анда колуңду жайып, о Аллах, Аллахумма иннака афуун тухиббул афа фа'фу анни. Сен кечиримдүү затсың. Кечиргенди сүйөсүң, мени кечире көр деп дуаны көбүрөөк айтыш керек да кадыр кечесинде. Ошону Пайгамбар окуят катары көп айткан. Жакшы устаз, эфирибиз болбой эле соңуна келип баратат. Ошондой болсо дагы кадыр түнү жөнүндө айта турган түндө айтсак дагы аздык кылат. Анан ошол эфир соңунда жалпы эл журтуңузга каалоо тилегиңиз, дуаңыз болсун. Кудай таалам ушул кадыр кечесинде баардык мусулман туугандарыбызды, ошол эле өзгөчө бир Кыргызстан элибизди Кудай таалам акындай бале кырсыктан апаттан сактаган болсун. Ошол кадыр түндө ар бирибиздин жасап жаткан дуа тилектерибизди Кудай таалам кабыл кылган болсун. Алла таалам ушул түндө ар бирибиздин үмүтүбүздү, максатыбызды ишке ашырган болсун. Ар бирибиздин үй бүлөбүздө ынтымак, ырашкерлик болсун. Элибизде, жерибизде, мамлекетибизде тынчтык, бейпилдик болсун. Алла таалам ушул кылып аткан дуа тилектерибизди кабыл кылган болсун. Алла таалам жер жүзүндө баардык мусулмандарды өзүнүн колдоосуна, коргоосуна алган болсун. Ушул кадыр түн элибизге берекелүү болсун, жакшы молчулукту, тоочулукту алып келген болсун. Ар бир кылып аткан дуа тилектерибизди Кудай таалам кабыл кылып, эки дүйдөн жакшыдан кем кылбасын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmetike ya arhamar rahimin. Allah разы болсун, дуа тилектер кабыл болсун. Абдулла бин Аббас Куран жаттоо борборунун мүдүрү, устазыбыз, дин алымы, карыбыз, биз сыймыктанган, кыргыз эли сыймыктанган Асылбек ажы Таштемиров устазыбыздын дуа болду. Ушул насааттарды башкаларга да бөлүшүп коюңуздар. Ким жакшы ишке себепчи болсо аткаргандай сооп алат дейт. Келиңиздер, бүгүн чогуу ушул кадыр түндө Кыргызстаныбыз өнүп өссүн, күчтүү, бай мамлекет болсун, ыймандуу мамлекет болсун, башка элге колун сунган, башка өлкөлөргө суу чыгарган, мектеп салган, мечит, медресе салган, экономикада өзүн көрсөткөн күчтүү, ыймандуу өлкө болсун деп дуа кылалы. Эл башкаргандарга Кудай таала адилеттүүлүк, ынтымак, ыйман берсин деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки оодон амандашканга чейин Аллах тааланын саламат тынчтыгы сиздер менен болсун.